Кайсыл иште Аллах Тааламдын аты менен башталса, Аллах Тааламдын жардамы, Аллах Тааламдын ырайымы, Аллах Тааламдын колдоосу болот. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандарым. Кайсыл иште Аллах Тааламдын аты менен башталса, Аллах Тааламдын жардамы, Аллах Тааламдын ырайымы, Аллах Тааламдын колдоосу болот. Ушул Айсыр эжебизге баштаган үйүбүз дагы Аллах Тааламдын улуу аты менен башталды да, ушул иште Аллах Таалам бизге шерик болду. Аллах Тааламдын ушундай бир жардамы болду. Канчалаган мусулман бир туугандарыбыздын жүрөгүнө салып, ошол мусулман бир туугандарыбыздын берешендиги, жомарттыгы себеп болуп, мына альхамдулилля караңыздар, ушундай бир сонун болуп, башкача болуп, кыска убакыттын аралыгында ушундай болуп бүттү. Албетте буга себепкер болгон, бул жерде башкаш болгон, бир иштин башында ишеничтүү адам болгон болсо, эл дагы берет. Эл кадырлап берет, эл ишенип берет, эл сыйлап берет. Ушул жерде мына Вахап ажыбыз бар экен, бул жерде Мээрис эжекебиз бар экен. Ушул убакытка чейин мындай элдин арасында кадыр баркы, суй урматы бар экен эле. Элибиз дагы ушул Вахап ажы турган болсо, Мээрис эжекебиз ушул иштин башында турган болсо, анда биз дагы жардам кылайлы, жөн карап турбайлы деп ушул Актерек айылынын тургундары өтө берешен экен, өтө жомарт экен. Башка жактан спонсорлорду аралаштырып дагы койгон жок. Биз ушунчалык ыраазы болуп турабыз, машалла. Азыр Вахап ажыга берели, Вахап ажы бир аз сүйлөп, ыраазычылык билдирип, Аллахтан кабыл кылсын, машалла. Ассаламу алейкум. Актерек айылынын аксакалдары, аллейлери, жалпы Актерек айылынын адамдары баарыңызга ыраазычылыгымды билдирем. Бүгүн толкунданбай көп нерселерди айтып берейин деп ушул эмени ишти баштаганыбыздан башталды. Элдин жардамы, мына фундаментти баштадык. Фундаменттен эң биринчи эле Мамеджан укам, Мурамиз акам ушинтип жардамдашып, соопчулукка деп акыңарды айткыла канча болду десем, жок деди. Жардам ошонон башталды. Фундамент башталды, фундамент барабандык жат адамдар дагы эле ушундай кылып экен, сизге дагы жардам деп, олар дагы баасыны түшүрүштү. Аларга дагы рахмат. Анан дубал башталды, өзүбүздүн усталар, мен Мурдатан эле буларга айтып жүрөткөм, өзүңөр дубал уруп бересиңер деп, өздөрүнүн иштерин токтотуп коюп келип башташты. Дубал урулуп атканда эле кызымдын мына Бешбуккандагы Айшата, Айшенелер келди. Аларга рахмат, алар 100 шипер, ноо, бардык керектүү крышага керектүү материалдарын бардыгын алып келип, өздөрү келип түшүрүп беришти. Рахмат аларга дагы. Анан кийин дубал бүткөндөн кийин өз аяш акаларым, кызымдын мынау жээндеримдин Аяш, Таяталары келип, өзүбүз жаап беребиз, бизден эстелик болсун деп кичине тарткылаштык. Жок, мен сиздерди чыгарбаймын деп, алар дагы мени келип акыры макул болдум. Алар баардыгы эле уста экен, көрдүк, өткөн кеткендер көрүп атты. Кийин дагы ким жапты деп аяш акаларыма ушунчалык ыраазычылыгымды билдиремин. Салымыга кошконуга чоң рахмат. Өзгөчө, башкача эстелик болду. Биз өз жагыбыз уйлап деп рахмат. Өткөн кеткендер баардыгы жөн өткөн жок, сурап келип кандай жардам керек деп баарыга рахмат. Мына жеңем менен мына Али өзүмдүн жээним болот экен. Биз энди тага жээн болуп калдык. Көрсө Сардал эжемдин тайыне деп чоңойгон бала экен. Мен эжем тайыне десең, значит сен менин жээним болосуң деп, бүгүндөн кийин мына тага деп, бул бала жээним болсун, жээним тага жээн болуп жүрөлү деп көрдүк. Өзү дагы бул Алиге дагы чоң рахмат. Иштериңе ийгилик. Мен өзүмчө ойлойм, бул бала дагы кыйынчылыкты көргөн, кыйынчылыкты жеңген бала, ошон үчүн ушундай сооптуу иштерди кылып жүрөт. Рахмат. Мына мен бүгүн эртең жөнөп атам, Кудай кааласа, балдарымды мектепке барышым керек, окуйт. Толук мына ыйман аманат фондуна толук ишенип өткөзүп,
aile jenime berem. Onun işlerini bütürüp açılışını kılavuz deyit. Taga sizdi çakıram deyit. Siz kelmeseniz bolboyt, beletiniz dağı alıp berem deyit. Göröbüz, oşal günlerge jete bereylik. Mana Kuda kalsa şuntip maksat menen özüm oylarım üstün jawap koysak bıyıl keyingi жылы дагы келип дагы бүтүрүп улантабыз деп не кылдым да. Бул фонддон келди жардам. Актерек айылынын жардам өтө күчтүү болду. Айшаталар, Айшенилер бардыгына рахмат. Жомоктогудай болуп бүтүп кетти. Мана бүгүн дагы азыр усталар иш кылышып атат. Эртеңден дагы ишиге усталар келишет. Барыңыздарга рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Ушул жээнтерим дагы чоңоюп, ушул жерде карындашым бактылуу болуп жашаса, менин максатым ошол. Куда кааласа, жээнтеримди ушундай тарбия кылып, Актерек айылыма тарбия кылган, Актерек айылыма рахмат алып келе турган балдардан, кыздардан болуп чоңойсун. Sizlerдің насатыңыздар менен, жардамыңыздар менен рахмат бардыңыздарга. Анан биздин жаштарыбыз, өзүнүн тарбия кылган балдар, Москвада, Россияда, ар жакта иштеген балдар, алар дагы сыртта турбай, угушуп, көрүшүп, биз айнектерини жасап берели деп Möylän фонд айнектерин жасап берди, полный бүтүрүштү. Анан Айсаранын классташтары мана телескаларды жасап, кыздар, балдар. Анан дагы кызым Ноокатта окуган, Ноокаттагы классташтары, аларга дагы рахмат, алар дагы келип кетишти, салымын кошушту. Эшик заказ берип койдук, эшик Максат Камаров Максат деген өзүм мүкәммеген ол дагы рахмат. Эшиктерини алып берди. Салым кошкон Аллейден Аксакалага чейин Актерек айылынын бардыгын салымы кошулду да. Чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдиремин. Сыймыктанамын баарыңыздар менен. Аллах таалам кабыл кылсын. Урматтуу мусулман бир туугандарым, махаббатыбыздын жүрөгүндө дагы көп сөздөр калып кетти окшойт. Аллах таалам аларды да кабыл кылсын. Ким канчалык жардам берген болсо, жардам берем деп жаткан болсо, жардам берип жүргөн болсо, Аллах таалам баарын кабыл кылсын. Бул жалган дүйнөдө Аллах тааламды ыраазы кылган сахабалар сыяктуу жашап өткөнгө Аллах таалам мүмкүнчүлүк берсин. Баарыбыздын жашообузга толук дин, толук шарият, толук Куран берсин. Аллах таалам өзүнүн өкүмүн пайгамбарыбыздын сүннөт тарыха жашоосун берсин. Ушул жакшы ишке себепчи болгон албетте Вахабажыбызга, Меринсе жекебизге, ошонун катарында жардамдашып аткан жалпы Кулатов айыл өкмөтүнүн тургундарына, башка жактагы мусулман бир туугандарыбызга дагы терең ыраазычылык билдирип атабыз. Аллах таалам ошол мусулман бир туугандарыбыздан дагы ыраазы болуп, алардын дагы келечегин кең кылсын, жакшы жашоо берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.